Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly tuğanlar, qadrlı mekendештер, Quran Media kanalından uyuşturulgan Quran әліпе сабағына қош келіңіз. Бүгін біз Quran әліпе сабағының 27-ci сабағын өтмөкчүбүз. 27-ci сабақта бүгін 29 тыбыштын тамғасының içінен во тамғасы менен біз кеңири таанышып өтөбүз. Эң алгач во тамгасын түшүнүүдөн алдың, аны тамгаларын чыгаруудан алдың бардыгыбызга бир жакшы бир элес пайда болуш үчүн мына ушул сүрөттү карап түшүнүп алсак жакшы болот. Во тамгасын чыгарууда биз эки нерсеге көңүл буруш керекпиз. Биринчиси, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, мына ушул тилдин учу кашка тиштин учуна тийгизүү. Во дегенде мына ушул тилдин учу кашка тиштин учуна тийип бир аз чыгыш керек. Ал деп. Эгерде өтө көп чыгарып салса, ал деп булдагата же болбосо таптакыр тишке тийип эле, тиштин учуна тийип эле чыкпай калса булдагата. Ал деп тиштен чыкпай калса дагы булдагы толук чыкпай калат. Мына ошондуктан орточо тилдин учун кашка тиштин учуна тийгизип, андан бир аз өткөрүп чыгарып коебуз. Бул бир. Экинчиси, биз көңүл бура турган жер бул көрүп турганыңыздардай тилдин түбү таңдайды көздөй көтөрүлүп, таңдайга жакын туруш керек. Мына ошондо бул во тамгасы бул жоон болуп чыгат. Антпесе анда во тамгасы зал тамгасына окшоп ишке болуп чыгып калат. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, во тамгасын чыгарууда биз эки нерсеге көңүл буруш керекпиз. Биринчиси, тилдин учун кашка тиштин учуна тийгизип, андан бир аз чыгарып коебуз. Экинчиси, ошол тилдин түбү таңдайды көздөй бир аз көтөрүлүп жабышат. Ошонун натыйжасында во тамгасы жоон тамга болуп чыгат. Анда эмесе адаттагыдай во тамгасын эң алгач фатха, касра жана домма аракети менен окуйбуз. Фатха менен келгенде во, касра менен келгенде ви, ал эми домма менен келгенде ву деп окуйбуз. Үчөөнү бириктирип айтканда во, ви, ву, во, ви, ву. Жана дагы бир эске ала турган эреже, во тамгасын айтканда мына ушул беттен аба чыкпаш керек. Аба толбош керек. Во деп эриңди созуп, же болбосо мына ошол бетке аба толтуруп айтуу дагы бул тажвид уламаларынын көз карашында бул туура эмес, ката болуп эсептелет. Мына ошондуктан во тамгасын айтканда биз бетке аба толтурбастан, эриңди кууш кылбастан айтабыз. Мисалы во. Ал эми катасы болсо во деп айтуу бул ката болуп эсептелет. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, дагы бир эске ала турган, көңүл бура турган эреже, во тамгасын айтканда могу эриңди кууш кылып алдыга созбойбуз. Анан экинчиси, бетке аба толтуруп айтпайбыз. Көрүп турганыңыздардай, эң эле алгачкы тамга во тамгасы, үстүнө фатха менен, анан нун. Вон. Вил. Андан кийинкиси биринчи тамга фа тамгасы. Фал. Эми ха тамгасы фатха менен хал. Ал деп айтылат экен бул сөз. Ал эми биринчи тамга бул алифке окшоп кетет, бирок бул алиф эмес, албетте бул лам тамгасы. Демек биринчи лам тамгасы фатха менен лав деп окуйбуз. Биринчи тамга во тамгасы во фар деп окулат экен. Эми биринчи тамга нун навор болду. Андан кийинкиси ха во хавор деп окулду. Бул сөз биринчиси во тамгасы, экинчиси бандикке окшош бул ха тамгасы. Ошондо вохар деп окулду. Барган сайын байкасаңыздар бир аз таталдашып атат. Биринчиси во, экинчиси лам, волаф деп окулат. Биринчи айын тамгасы, айын,
касра менен. Изом. Изом. Биринчи алиф, хамза, а деп окулат. Анан алхар. 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 Алфар. Алфар. Биринчи мим тамгасы мазхар. Мазхар. Сөздөрдү байкасаңыздар мурдага салыштырмалуу бир аз тезирээк кетип аткандыгыбыз, анткени 27-нчи сабакка келдик. 27-нчи сабакка чейин биз буга чейин ар бир тамганы бөлүп, бул кайсы аракет, андан кийин кайсы тамга, үстүндө кайсы аракет деп ар бирин бөлүп тамгалап окуп келгенбиз. Мына ошонун натыйжасында биз башында тамгалап жакшы окуган себептен эми азыр 27-нчи сабакка келгенде бир аз тездетип окуганга көнүп калдык деген ойдомун. Мына ошол себептен урматтуу көрүүчүлөр, мурдага салыштырмалуу тамгаларды, сөздөрдү окуганда тамгалап эмес, жеңилирээк, тезирээк кетип атабыз. Мазхар. Муну айттык. Андан кийинки сөз манзор. 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 Мим домма менен музхир. Музхир. Музхир деп окулду. Музлим. Музлим. Музлим деп окулат экен бул сөз. Анан мен кийинки сөзүбүз зохаро. 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 Yazharu. Yazharu. Анан бул сөз биринчи нун тамгасы фатха менен назоро. 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 Янзуру. Янзуру. Золама. Золама. Куранда көп кездешкен сөздөрдүн бириси дагы бул золама деген сөз. Yazlimu. 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 Андан кийинкиси 5 тамгалуу сөз келди. Биринчи касра менен хамза. Интазома. 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 Янтазиму. 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 Во тамгасын чыгарып жатканда өзгөчө көңүл бургандыгыбыз биз вәлгә окшоп ишке чыгып калбаш керек. Жон болуп чыгыш керек. Ошого көңүл буруп коесуздар. Истазома. Истазома. Истазома деп окудук. Андан кийинкиси бул 6 тамгалуу сөз экен. Ястазиму. 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 Эми акыркы 2 катарда во тамгасына окшош араб тилинде бир канча тамгалар бар. Ошонун бириси жана сабактын башында ортосунда айтып өткөн зал тамгасы, экинчиси зай тамгасы, жана үчүнчүсү дот тамгасы. Бул ушул 2 катарда биз мына ушул во тамгасын ошол тамгалар менен бири-биринен айырмалап чыгарыштын бир көнүгүүсүн өтөбүз. Көрүп турганыңыздардай, биринчи сөз зал. Зафар. 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 Зафар деп окулду. Ошол эле сөз болгону залдын ордуна бул кийинки сөздө зо тамгасы алмашат. Ошондо зофар. Зофар. Зафар. Зофар. Эгерде сизде экөөтөн окшош чыгып аткан болсо, анда демек сөзсүз буга өзгөчө көңүл буруп, тамганын туура чыгарганга маани бериш керексиз. Зафар. Зофар. Зо тамгасы сөзсүз зал тамгасынын айырмаланып жон болуп чыгыш керек. Хазор. Кийинки мисал хазор. Хазор. Ушул эле сөз эми зо тамгасынын ордуна дот тамгасы келди. Хадор.
حضر 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 حضر. Мына экөө бири-биринен айырмалап так тунук чыгыш керек. Анткени урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, тажвид уламалары өзгөчө сактанууга, көңүл бурууга насаат берген ушул эки тамга. Во тамгасын көпчүлүгү дот деп чыгарып алат, же болбосо дот тамгасын кээ бирлери көпчүлүгүбүз во тамгасына алмаштырып алып чыгарган учурлар кездешет. Мисалы, валя-доллин деген ордуна валя-воллин деп во менен аралаштырып, во окшоштуруп чыгарган учурлар көп эле кездешет. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, во тамгасы бул таптакыр башка тамга, дот тамгасы таптакыр башка тамга. Албетте, айтылыш жагынан, угулуш жагынан окшоп кеткендей болушу мүмкүн, бирок негизинен эки башка тамга болгондон кийин ошол сөзгө эки башка маанини берет. Ошого дот тамгасын водон, во тамгасын доттон айырмалап чыгарыш керекпиз. Кийинки мисал, во тамгасы фатха менен вахру, вахру, вахру. Ал эми анын каршысында турган сөз дал ошондой эле окулат, болгону жана айтып өткөндөй во тамгасынын ордуна дот тамгасы. Дохру, дохру, дохру. Бул сөз вахру болсо, ал эми анын каршысындагы сөз дохру. Көңүл бура турган, жана айтып өткөндөй вахру, дохру. Во менен дот тамгасы. Эми зай тамгасы менен во тамгасынын айырмасын чыгарыш үчүн кийинки мисал берилди. Зай, захар, захар, захар болсо, анын каршысында вахар, вахар деп окулат. Албетте, бул экөөнүн айырмасы ачык билинип турат, бирок ошондой болсо дагы айрым учурларда алмашып калган мисалдар кездешет. Захар, вахар. Андан кийинкиси азхар, азхар, алхар, алхар. Кийинки мисал а'зам, а'зам, а'зом, а'зом. Бияктан жана айтып өткөндөй зай менен во тамгасынын айырмасын айтылып өттү. Ошентип, урматтуу туугандар, бүгүн биз 27-чи сабагыбыз аяна келип жетти. Бул 27-чи сабагыбыз бул тамгаларды өзү менен жана тамгаларды бири-бири менен кошуп окууну үйрөтө турган 27-чи сабагыбыздын акыркы сабагы болду. Тагыраак айтканда, биз 29 тыбыштын ар бирин өзүн жана башка тамгалар менен чогуу келгенде кандай жазылат, кандай окулат, мына буга чейин биз толугу менен кеңири таанышып өттүк. Эми мындан кийинки сабактарда биз тамгаларды, ошол тамгалар менен чогуу келген бир канча негизги зарыл эрежелер өтөбүз. Мисалга катары алсак, мат тамгалар созуп кандай окулат, кайсы учурда токтолот, кайсы тамга келсе, кайсы эреже келсе ал кандай окулат, мына ошонун бардыгын идгом, илхар жана башка эрежелерди биз Аллах буйруса мындан кийинки сабактарда кеңири таанышып өтөбүз. Эгерде ошол 27 сабакка бир адам баштан аяк толук катышкан болсо, анда ал адам албетте сөзсүз Куран окуй алат жана окуй алыш керек. Болгону мындан кийин бир канча жана айтып өткөндөй саналуу гана эрежелер калды. Ошол эрежелер өздөштүрүп койсо, анда ал адам Аллах буйруса Куранды жеңил, шашпастан туура окуй алат деген үмүттөбүз. Аллах таалам бардыгыбызга Куранды сүйүп, ар дайым окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.